Кийинки суроо гусулу жок, намаз гусулу жок, бала эмизсек болобу деп Гүлүү 6797 деген аккаунт жазган экен. Гусулу жок, бизде ушундай бир туура эмес түшүнүктөр пайда болгон. Гусул албай туруп тамак кылса болбойт, гусул албай туруп күйөөсүнө чай даярдап берсе болбойт, бир жумуш кылса болбойт деген туура эмес түшүнүк бар да. Булардын баары туура эмес түшүнүк. Бала эмиз үчүн гусул алуу шарт эмес. Ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Бала ошол сен гусул жүдүп болуп турган учурда бала сөзсүз ыйлап калышы мүмкүн. Анан кийин жуунам деп анан баланы карабай коюш дурус эмес. Эртең менен туруп мен гусулум жок эле деп күйөөңдү өзүң чайыңды даярдап ал, анан өзүң кийимиңди үтүктөп ал деп коюш, албетте булардын баары туура эмес. Албетте гусулсуз көп убакыт жүрүү шариятыбызда мындай жакшы көз караш менен каралбайт. Бирок гусулга тез алып алганыбыз дурус. Пайгамбарыбыз айтат, гусул жок адам бар үйгө периште кирбейт деп айтылган дагы жерлер бар. Ошондуктан гусул алып алсаңыз, бул ден соолугуңузга да пайда, диниңизге да пайда, ыйманыңызга дагы пайда. Бирок гусулсуз намаз гусулсуз тамак кылбаш керек, кийим кийбеш керек, мындай кылбаш керек, дегендей кылбаш керек деген нерсе шариятыбызда жок. Гусулсуз баягы бизде белгилүү гана нерселер бар. Куран окуса болбойт, намаз окуса болбойт, Куран кармасаңыз болбойт, мешитке кирбесеңиз болбойт. 7 нерсе бар, ушул нерселерди гана кылсаңыз тыюу салынат, калган нерселердин баарына кыла берсеңиз шариятыбыз ал нерсеге тыюу салбайт.